Рисковать етіш керек пе? Обязательно рисковать етпесең, сен эч качан жарбайсың. Эч нерседен коркпа. Сен эгерде ошол мезгилде бир уйдун акчасын жоготсоң дагы, сен 10 уйдун келечегин сен түшүнүп аласың. Эртеңки күнү 10 уйуң жоголбойт. Сен азыр могу жерде 50 соток жерден күйдүңбү, эртеңки күнү 50 гектар жерден күйбөйсүң. Себеби дегенде 50 соток сага эмне кылды? Үйрөттү эмне кылган. Караңызбы? Эч качан адам баягы мага ушул жетет деп эң жаман психологиялык абал, качан адам өзүнүн жашап аткан ишин, алып аткан айлыгынын өзүн мага ушул жетет, шүгүр эми өзүмдү кыйнабайын деген нерсе адамды өлтүрөт. Эч качан эмне кылбаш керек? Адам бул тойбоздуктун белгиси эмес. Бул адам өзүнө керектүү болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу. Сенде мүмкүнчүлүк бар да. Сенде нең жетпейби? Күчүң жокпу? Же колуңдан келбейби? Эгерде сен мээм жетпейт, колумдан келбейт, күчүм жетпейт десең, анда сен алсызсың. Сен өзүңдү айткын, мен алсызмын, мен жарабаган адаммын. Мен ошо татыктуумун. Катуу нан жесем деле, чай ичсем деле, ошол мага татыктуу, мен ошол мага келип атат. Эмне үчүн сен, мисалы үчүн, постоянно сенин кармаган жумушуң бар. Бирок кичине токтогон каражатты берип туруп, бир тууганын колуна карматып кой. Мисалы үчүн мен илгери эле мунун атасы айылда жашайт. Бул менин бир тууган байкемдин кызы. Бул кызымдын атасына мен 2 эле жылкы алып берип койгом. Анда жылкылары бар. Ал эмне кылат? Постоянно көзөмөлдөп турат, карап турат, дарылап турат. Ал жөн турабы бир жерде? Жок, ал көйт. Ал канчасын саттык, канчасын миндик, канчасын чаптык, канча дагы эле Кудайга шүгүр. Кара. Бул эмне дегенде колуңдагы болгон мүмкүнчүлүктү кое бербестен ошону дагы эмне пайдаланып калууну эмне кылыш керек? Адам колго алыш керек. Ар бир киши кыла алат ошону, даже кыздар кыла алат ошол нерсени. Шаардын ичинде көп кыздарды көрдүм мен, жөн жүрбөй бир кичинекей бизнеси бар, бирок бияктан да кичинекей нерсе ачып койгон. Эмне кылсаң, ал пассив дейт. Ал пассив мага аз болсо дагы мен баягы майда чүйдө чыгымды жаап турат. Ал кандай жүрөт десем, мен просто бирөөгө тапшырып койгонмун, ошол көзөмөлдөп турат. Жумуш кете берет.